Камчыбек Кыдыршаевич, экс генералыбыз айт намазына келип кечирим сурап, жала жапкандарды мен да кечирдим деп ушинтип баягы чыныгы мусулман адам катары ошол айтчу нерселерди айтып атса, кээ бирлери кылгылыкты кылып коюп, ушинтип эми жала эме кечирим сурап башыңа топу кийип ушинтип атасың деп атат да. Туугандар, мен силерге айтып коеюн, Камчыбек Кыдыршаевич, сени экөөбүз кыла албаган, 30 жылда мен деген чиновниктер кыла албаган нерселерди акыркы бул аз срокто кылып кетти да. Бул ошол эле коррупцияны түп тамыр менен жок кылбаса дагы 85%-ын жок кылды. Экинчиден, чегарада канча деген биздин жапжаш балдар өлүп кетип атты. Ошол чегарада нерселерди күнү түнү уктабастан барып маселелерди чечип атты. Границанын эмесин тактап, ошол нерселерди чечип атты. Үчүнчүдөн, эң эле самый главный, Кыргызстанда криминал баш отунан бери кирип алган экен да. Ошол нерсени түп тамыры менен жок кылды. Аны кылыш үчүн биринчиден дух керек болчу да. Кыргыздын духу керек болчу. Камчыбек Кыдыршаевичтен мен ошону көрдүм. Ал өзүнүн жанын дагы, тагдырын дагы, жашоосун дагы ошол нерсеге сайды. Азыр ойлоп атасыңарбы, бул криминальный жашоодо, криминалдын бул понятиясында бул нерсе калып калат деп. Ал өзүнүн тагдырын ошол нерсеге сайды, тоокерчиликке. Уй бүлөсүн эметти, коркунучта, азырчы баардыгы коркунучта. Ошентип болуп турса дагы силер анын артынан жаман нерселерди айтып эметип атканыңар туура эмес, туугандар. Андай нерселерди бетине айтышыңар керек эле. Бетине айта албасаңар, бийликтен кеткенден ал нерсени айтпай эле коюшуңар керек болчу. Ассаламу алейкум. Биз ошо жол кырсыгынан улам ошол состоянияга түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетиңиздерди суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болдуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламдын сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. М-банк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде оденги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.